Мама знает деген подгузник жалаяк тууралуу кеңири маалымат беребиз. Жыттап көрөт. Жыттап көрүп эле көрөт дагы краскасы жок. Биринчилерден болуп ушул модельди колдонуп, Бала канча? Бир стакан сиеби? 40 секундтун ичинде сиңет деген биз кепилдик беребиз. Пай. Могу карагыла, могу кызыктуу карагыла. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман энелер, эже карындаштар, саламатсыздарбы? Мына бул менин колумда турган Мама знает деген подгузник. Кыргызча муну жалаяк деп коебуз. Азыр мына ушундай жалаяктар менен балдарыбызды чоңойтуп калдык. Мама знает деген өтө сапаттуу подгузник мына Кыргызстанда 2 жылдан бери сатылып, энелер балдарынын ден соолугу, балдарынын тазалыгы үчүн мына ушул подгузникти колдонуп жатыптыр. Учурда мен Бишкек шаарындамын. Бишкек шаарындагы Дордой Плаза бизнес борборун жакшы билесиздер. Мына ошол бизнес борбордун 2-чи кабатында биз айтып жаткан Мама знает подгузниктер компаниясынын башкы сатуу кеңсеси бар экен. Ушул жерге келдик. Азыр ушул жердеги жетекчилер, кызматкерлер менен чогуу отуруп, мына ушул Мама знает деген подгузник жалаяк тууралуу кеңири маалымат беребиз. Мунун артыкчылыгы, мунун маанилүүлүгү, мунун балдар үчүн тазалыгы кандай экендигин билип аласыздар. Балким эртеңки күндөн баштап сиздер только Мама знает издеп каласыздарбы? Анда бул чыгарылыш таягына чейин көрүңүздөр, биз баштадык. Саламатсыздарбы? Бул жерде ушу Мама знает подгузник компаниясынын жалпы жамаат экен. Бул жакта компаниянын башында турган. Ассаламу алейкум. Ден соолук жакшыбы? Эң соң. Иштериңиз жакшыбы? Келиңиз, мен сизге микрофон тагып коеюн. Бул агабыз ушул Мама знает компаниясынын Кыргызстандагы Өкүлү болом. Өкүлүсү экенсиз, Талай мырза. Атым Талай болот. Талай мырза. Рахмат. Жакшы, мынаны көтөрүп жетип келип калдым мен. Келиңиздер, конокко келиңиздер. Маалымат берели. Ассаламу алейкум. Амансызбы? Саламатсызбы? Кайсы жерге отурайбыз? Бияк өтүңүз, Бияк көргөнүз. отурайын, Келиңиздер. Кана. Бисмилла. Бисмилlah. Мен атым, аты жөнүм Атакул Жалилов, Тез кабарчы. Ушундай жалпы турмуш тиричиликке керектүү болгон маалыматтарды элге дайым жеткирип чарчабай жүрөбүз. Бүгүн мына сиздерде конокпуз. Сиздер бүгүн Тез кабар каналынын студиясында сиздер коноксуздар. Талай мырза, айтыңызчы, Мама знает бул кандай подгузник, качан келген, каяктан чыгат? Чоң рахмат биринчиден сиз менен таанышууга. Бул подгузник Кыргызстанга 22 августта келген. Өзү негизи япон технологиясы менен жасалган жалаяк болот. Биринчиден аябай абдан жука. Азыр бир экөөсүн сизге көрсөтөйүн. Абдан жука, гипоаллергенсиз, аллергия болбойт. Муну негизи апалар, жалаяктардын эң биринчи специалисттери апалар болот да. Апаларга көп деле биздин товарды айтыштын кереги жок. Анткени алар биздин товарды өзүнүн колуна мындай кармаса эле, көрсө эле, мындай биринчи апа эмне кылат? Алат дагы эле биринчи жыттап көрөт. Жыттап көрүп эле көрөт дагы краскасы жок. Сразу билет. Сразу эле билет дагы эле. Анан ошо биздин продукцияны 1-2 колдонгондон кийин эле айтат. О, апалар жагынан апалар үчүн чыгарылган подгузник экен, жалаяк экен. Мама знает бренд экен, ушу менен колдонсок жакшы болот деп. Ошон үчүн бунун ичинде эмне артыкчылыгы бар? Бул негизи супер абсорбирующий полимер деген бар да, ичечи. Ошол башка брендтер мисалы алар целлюлоза колдонсо, мындай айтып жатканда вата. Бунун ичинде бизде деген нано-волокна бар и супер абсорбирующий полимер бар да. Ошон үчүн биздин подгузниктин ошондой бир жакшы жагырагы бар да. Өтө жакшы айттыңыз да. Любой эле тармакта, кайсы гана тармак болбосун, ошол тармакты колдонгон, ошого аралашып жүргөн адам гана ошол тармактын адиси. Биз эркектер жалаякты жакшы түшүнбөйбүз. Туурабы? Туп-туура. Жалаякты жакшы түшүнбөйбүз. Мына апалар, энелер жакшы билет. Анткени балануучулар ичинде 9 ай толготуп төрөйт. Чоңойот, мээлимин төгөт. Анан төрөлгөндөн кийин аны ушу тестиер болгонго чейин аны көтөрүп жүрүп, булгап койсо тазалап атып чоңойтот да. Бирок күндө ушул жалаякты колдонуп атып, мунун артыкчылыгын билесиздер да сиздер. Туура? Ошон үчүн эң башкы адис, жалаяк үчүн эң башкы адис бул апалар деген сөзүңүзгө мен 100% кошулат элем. Эң туура. Бул жерде аталар үчүн деле айтып кетсек, биздин подгузникти мындай салыштырма мындай жөн эле жерде айтып кетсек, биздин подгузник деген бир
Toyota Camry 50-ка 55-й болот да, эгерде аталарды да унутпайлы, аларга да түшүндүрүп кетсек. Бирок баасы мындай 30-калын тегерегинде сатылган болот да, мындай рыноктачы. Ошон үчүн ал жагынан аталарга дагы бир этер маалымат берип кетели. Кээде аталар деле карап калбадыкпы? Же жалган? Аталар деле карап калдык. Жакшы. Демек, акыркы моделдин Акыркы эмес, акыркы деп айта албайбыз. 22-23 жылкы эмес, бирок 15-16 жылкы жакшы уна. Сону аталар үчүн жыттап көрөйүнчү. Негизи мен подгузник жыттап көрбөп турмун. Жыты болобу? Мисалы, башка атын айтпай эле коелу. Мисалы, подгузникте жыты болобу го? Кээ бир подгузник жалаяктарга ароматизатор кошот да. Кийин бала баягы жидкость болгондо же башка бир авария болуп калса, чтобы мындай ароматизатор болуп запах чыгып жакшы болсун деп, ошон үчүн баягы химикаттарды кошуп коет. Биз андай кошпойбуз. Жыты жок. Жыты жок. Органический, без ароматизаторов и без красителей. Эч нерсе жок го, Эч нерсе жок. Жумшактыгын караган. Жумшак го, Туура эми бул нандан кийин эле экинчи буюм ушул болуп калды да. Бала үчүн, үй бүлө үчүн. үй бүлө үчүн. Ооба. Биз эмне дейбиз, ата-энелер эмне? Биринчи деген балабыздын төтөнү мындай жумшак, анан кургак болсун деп эңсейбиз. Ошонун артынан биз ушул продукцияны чыгарып, ошол биздин миссиябыз чоң да бул жердечи. Биздин компанияда акчаны эле жөн эле таппайлы деп, биз үй бүлөлөргө ыңгайлуу бир кам көрүп, андан кийин ошол жердеги апаларга, ата-энелерге өзгөртүүгө мындай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз. Ошол биз основной миссиябыз ошол. Биз деген мисалы чоң супермаркет брендтер менен түздөн-түз иштебейбиз. Биз только партнерлор менен иштейбиз. Ушул Mama Знает деп апалар менен иштейбиз, аталар менен иштейбиз. Биздин акчанын баягы оптовый баада бизден сатып алып, розничный баанын ортосундагы разницаны ушул апа-ата-энелер көрсө, бул жакшы болот эле деп, ошонун алкагында иштеп жүргөн компаниябыз. Сиздердики анда бул подгузниктер, бул жалаяктар только онлайн гана сатылат турбайбы? Туп-туура, биздики деген онлайн доставка, онлайн базарга өтөт атпайбы? Ооба. Биз Кыргызстанда мындай айтсак, биринчилерден болуп ушул модельди колдонуп, эгерде мисалы азыр Америкага барсаңыз, чоң-чоң молдор жөн эле турат. Анткени алардын ордун Amazon жана доставка деп чоң-чоң компаниялар, Alibabалар утуп алышты. Биз деле ошол эле модель менен Кыргызстанда доставка кылып, биздин товарыбызды ата-энеси, мисалы сиз бир клиент болсоңуз, анын үйүнө чейин жеткизип берип, ошону эле Алия өзү алып барып жеткизип берет, ал апанын атын билет, баласынын атын билет. Ошондой болгон бир ыңгайлуу сервис дагы түзүп беребиз. Жакшы. Демек, маркеттерде, магазиндерде, аптекаларда муну таппайбыз. Биз өзүңүздөргө кайрылабызбы ошондо? Биз как компания алар менен түздөн-түз иштебейбиз. Азыр Бишкекте, Ошто биздин товарларды деген көбүнчөсү мамочка партнерлор менен таап алсаңыздар болот. Магазиндерге барып алсаңыздар да болот, бирок ал жерде өзүнүн установленный баасы бар. Ошол баа менен эле сатып алсаңыздар болот. Азыр мисалы жана розничный баа деп коебуз го. Ушу мисалы пачка сатылабы, штук сатылабы? Кандай сатылат? Канча сомдон? Ушул упаковка бизде айырмасы жок. Биринчи размерби, экинчи размерби, үчүнчү размерби, жетинчи размерби ар бирөөсү 1300 сомдон турат. 1300 сом. 1300 сомдон биздин партнерлор доставка кылып берет. Сиздердин үйүңөргө чейин. Кыргызстандын бардык аймагында. Бардык аймагында сиз айтасыз, мен Таласта жашап атам, менин үйүмө жеткизип бересиз десеңиз, бизден 3 сааттын ичинде ошол апа деген убактын коротпой, үйдө тамак жасап, баласын карап, үйдө сонун гармония, атмосфера создавать этип аткан убакта Алия мисалы үйүнө чейин жеткизип берет. Командаңыз менен. Командасы менен жеткизип. Эми Алия Кыргызстандын бардык жерине жеткире албаса керек, Алия жерде туурабы? Команда бар. Ага, мен толук ишенем, жетип барышы мүмкүн. Так, эми бул Mama Знает подгузниктеринин тарыхына кайрылалы. Негизи бул качан чыга баштаган, каяктан чыга баштаган? Бул каяктын негизи өндүрүшү? Mama Знает. Mama Знает Казакстанда чыгып чыккан биринчиден 21-жылы. Анан 22-жылы август айында
Кыргызстанга келген. Бирок негизи биздин компания 18-жылдан бери ушу жалаяк бизнесинде иштеп келебиз. Мындан тышкары да башка брендтерибиз бар. Анан аягында энелердин баягы айтканда комментарияларын алып, ушу жалаяктарыңарды кичине жукараак кылсаңар жакшы болот эле, тез сиңирген жакшы болсо эле, гипоаллергендүү, аллергия болбогондой, мындай запахы жок, ошондой чыгарып берсеңер жакшы болот дегенден кийин, ошо тажрыйбабызды алып, ушулар биринчи биз жазып атабыз, биринчи энелер үчүн энелер тарабынан иштеп чыгарылган жалаяктардын алгачкы бренди деп айта алсак болот да, толук. Ошон үчүн биздин подгузниктер ушул жалаяктар сапаты да бийик, жогору. Демек, сиз айткан эң башкы адистер энелер кемчилигин түздөдү. Алар комментарий берди. Могу жерде минус бар, ушуну мындай кылып оңдосо болот деген комментарийди берсе, Мамаз Найт компаниясы ошондой кылып өзгөртүп, мамалардын, энелердин мындай көз карашын эске алды. Ал ошол бизден түстөн-түз биринчи миссиясы ошол. Энелердин комментарияларын билип, угуп, анан биздин компаниябыз деген ошолдун алкагында сезилип түзүлгөн компания болуп атпайбы. Биринчи деген энелер өнүксүн, андан кийин энелер өнүксө, биз аягында биз өнүгөбүз. Биз өнүгүп, энелер өнүксө, коом өнүгөт. Ошол миссиянын артында иштеп жүрөбүз. Жакшы, өтө сонун. Бул жерде азыр канча размер бар? Жыгылы упаковка го? Канча размерлери бар, мисалы, канча түрлөрү болот? Чоң, кичинелер болот да, мына, баламызда. Подгузниктен 6 түрү бар. 6 түрү. 6 түрү бар. Кандай мисалы? Жаңы төрөлгөн баладан баштап, мисалы бул жерде турат newborn, биринчи размерден баштап 6-чы размерге чейин бар. Мына 6-чы размерге чейин бар. И андан ошонун арасында эле бул трусики дегени бар. Ушунун болсо 3-чү размерден 7-чи размерге чейин бар. Трусикилер да бар. Трусикилер да бар. Азыр могу сүрөттө көрсөтүп турат го, ачылганы барбы жокпу? Бул жерде көбүнчө ошо трусики кийгизип калбадыкпы балдарга, жыла баштап эле кийгизип коебуз. Бөлмөнүн ичинде чуркап ойноп жүрүшөт го. Ыңгайлуу болот. Кадимки трусик тургандар, балага кийгизип коесуздар. Чекесинде резинкалары да материалы аябай мындай жумшак экен, колго жагымдуу, денеге жагымдуу, териге жагымдуу. Жакшы экен сон. Энелер бүт билет да, бүт билип айтып, кайсы материалдан жасалыш керек, кандай ыңгайлуу болот, жука болсо, кийгенге да ыңгайлуу болсо деп комментариялар берилгенден кийин ушул продукция менен рынокко чыктык. Өтө сонун. Муну мындай бала эми сийип коет да. Туурабы? Жашоо. Организм, тирүү организм. Суу куюп текшерип көрбөйлү? Келиңиздер, ошону сууга куюп. Мунун ичинде эмне материал? Суу алып келбейсизби? Мунун ичинде эмне материал, эмне бар дедиңиз? Жана мен тилим деле келбей калдым. Монун ичинде бир нерсе бар дедиңиз го мындай. Эмне болуп калат дедиңиз? Ушуну бир мындай биз азыр ачып көрсөтүп бересизби? Жарып көрсөтүп бересизби? Суу куюп көрсөтүп бересизби мындай? Лаборатория куялы, биринчи суу куюп, элестетип көрүңүз. Ушул жалаякты балага кийгиздик. Азыр Талган мырза алып келип берет бизге. Ошо жидкосттан алып келип бериңиз. И бул жерге өзүңүз. Могу жерде эмне бар дедиңиз? Мунун ичинде супер абсорбирующий полимер бар. Бул кристалликтер өзү, ошол кристалликтер өз массасынан 35-50 эсе көбүрөөк размерине өзүнө сиңирип алат дагы. Ошондуктан биякта андан кийин өзүнүн артында гель болуп калат. Келиңиздер. Кана суу куюп көрөлү? Өзү бала канча? Бир стакан сиеби? Ар кандай болуп калышы мүмкүн. Канча убакытта сиңип кетет эми? 40 секундтун ичинде сиңет деген биз кепилдик беребиз. 40 секундтан кийин мына азыр 40 секундтан кийин да кармап көрсөңүз, бул жер деген уже ным эмес, уже кургак болуп, баланын кургак болуп калды го уже? Азыр биз мына караңыздар. 40 секундта сиңип кетеби ушунда? Кайра кургак абалга келип калабы? Кайра бул жерде 40 секунддан кийин гель болуп, баланын төтөнү кургак болуп, сонун ошондо чуркап ойноп жүрө берет. Ным бербейт. Бизге дагы мунун ичин кесип көрсөтүп берсеңиздер жакшы болмок эле, ошондо бизге бир кайчы болсо ичин да сиз көрсөтүп берели. Боло берет. Жана супер абсорбирующий полимер деген эмне дегенди сиздерге көрсөтүп берип коелу. Мен таң калам да ушунун ичинде эмне болду экен депчи. 40 эле көрөлүчү, эми айып болсо мали.
Зато энелерге даана көрсөтүп коелу да. ичин Эмне? Мына түшүп атат го нерсе чачырап. ушулар деген жанагы айтып кеткен супер абсорбирующий полимер САП деп коет. Могу ичинде болот экен да. Өтө жуккалык ушунун себебинен да. Элдер айтат эмеспи, 1000 жолу мактагандан көрө бир жолу көргөн жакшы деп. Ушул эмне кылат эми? Азыр мына суу куюп атам. Мына ушул жерге жидкость кетти дейли. Эми мына көрүңүздөр. Бул уже сразу эле сиңирип алды го, э? Сиңирип баштады. Ушинтип сиңирип. Могу караңыз. Мына караңыздар. 40 секундадан кийин бул гель болуп калат да, кайра бассаңыз, мына суу чыкпайт. Өзүнө сиңирип алат экен, булай? Ой. Пай. Могу карагыла, могу кызыкты карагыла, э? Кургак болуп калды го бул кайра, пакча сыяктуу, э? Ушул турбайбы, э, бул эменин ичиндеги? Подгузнниктин ичиндеги. Подгузниктин ичинде ушул сиңирип алып аткан, ушул өзүнө тез сиңирип алат дагы, анан аягында бала басып жүргөндө мына мону жанак жерге суу куйдук эле, уже мунубуз уже кургак болуп, уже бала деген жакшы сезип, ата энеге эмне керек? Ата энеге эң биринчи бала деген өзү жакшы ойноп, күлүп, настроениясы жакшы болсо, атанын да көңүлү жакшы болот, эненин да көңүлү ток болот. Ошондо деген Чурка ойноп жүрсүн. чурка ойноп. Көчөгө кургак болсо. Туурабы? Комфорт сезип. Жакшы экен. Жакшы. Негизгиси бул мына материалдары денеге жагымдуу жумшак экен да. Өзү бул подгузникти балага такканда канча убакытка чейин койгонго мүмкүн мисалы? Канча убакыт ошо подгузникти көчөгүнө тагып коюш керек? Биздин рекомендация боюнча 3 саатка чейин деп айтабыз. 3 саатка чейин. Да, бирок жашоодо ар кандай моменттер болуп калышы мүмкүн. Бала бир нерсени жеп алса, ич өтүп калат. Ошондо деген биз рекомендация боюнча ушундай ситуация болсо, тезирээк алмаштырганга да биз ушундай рекомендация беребиз да. Негизи тезирээк. Эми баланын ден соолугуна жараша. Ошол жагынан да караш керек. Ар баланын ден соолугу ар түрдүү да. Туурабы? Туп-туура. 5 кол тең эмес 5 кол тең эмес дегенде ар кандай болот ошол үчүн. Анын жеген тамагынан, анан эмген сүтүнөн дагы көз каранды да. Анткени эне эмне тамак жесе, ошол эле сүт аркылуу балага өтөт. Анан кайра эле тамак болот дегенде. Ошол жерде сиз аябай бир сонун нерсени айтып кеттиңиздер. Бул биздин подгузниктер жана айтып атпайсызбы, гипоаллергендүү деп, кийгенден аллергия болбойт деп. Бирок кээ бир балдар кийгенден кийин аллергиясы пайда болуп калды. Эмне үчүн сиз айтпадыңыз беле, аллергия болбойт деп. А бирок аллергия болуп калат. Ошон үчүн бул жерде мындай айтканда багы существует 1000 факторов, почему багы аллергия болот деген. Ошонун биринчиси сиз айтып кетип аткандай, багы эне эмне тамак ичсе, же балага эмне тамак берсе, ошонун алкагында дагы биринчи себеп ошол. Экинчи себеп бул подгузниктин размерин туура тандаш керек да. Весин туура тандаш керек да, весин туура караш керек да, анан өзү канча жаш. Ошо эки факторду туура карап туруп, биздин подгузникти кийгизип, анан биздин могул жерде бир салфеткабыз бар, сонун атайын салфеткабызды колдонсо, анда деген 100% кепилдик беребиз, аллергия болбойт. Бул нымдуубу? Нымдуу салфетка экен. Нымдуу салфетка өзүңүз да көрүп көрүңүз, мына канча калың. Чоюп көрүңүзчү. Чоюлбайт. Бул мунуңуз эмнеден жасалган, вообще чоюлбайт го. Атайын сонун материал, нымдуу. Ошон үчүн бул да гипоаллергендүү. Тиги подгузникти алгандан кийин ушуну менен тазалап койгон, э? Туп-туура. Спирт жок, мыла жок. Талгар мырза айткандай туура. Арчыгычтарда көбүндө түш келет да. Азыр ал эле өзүбүз көрөбүз го. Арчып көргөндө биринчи неме жыты келет да. Жагымсыз жыт болуп калат. Же болбосо спирттин немеси составы болуп калат да. Бул менен кичике баланы көзүнө чейин арчып берсе эч нерсе болбойт. Бул да спирт мыла жок составында. Жакшы. Бул да сатылабы ошо? Бул да сатылат. Муну дагы ушу биздин ата-энелерден дагы заказ кылсаңыздар, үйүңөргө чейин доставка кылып берет. Кээ бирде да акциябыздар бар. Ал жеринен Алия айтып берип кетсеңиз, кандай акцияларыбыз бар? Алия айым. Сиз апасыз, э?
Канча баланы төрөп чоңойттуңуз? Чоңойтуп атасыз? Бир балам бар. Айтып бериңчи, сиз эне катары айтып бериңчи ушуну. Мен атым Алия, 27 жаштамын. Бир баланын сүйүктүү энеси, жолдошум бар. Ушул бизнеске кантип келип калдым? Мен башка эле апаларга окшоп төрөгөндөн кийин декретте үйдө отургам. Анан үйдө отуруп, бул бизнеске чейин мен аптекада, фарм индустрияда иштегем. Ал жакта найымда иштеп, анан өзүмдүн бизнесим болгонун каалап, жолдошуман биринчи первоначальный взноска акча бер, бизнес баштайлы деп сурадым эле, мага поддержка берип акча берди. Анан келип эле бул жака мен тааныш мурда аптекада иштеген заведующий эжем чакырып калды. Бул жака ушундай жаңы бренд келди, Кыргызстанга Mama Знает деген, келип иштесең аябай жакшы кирешеге чыгасың деп айткандан мен келдим. Келип бул жакта иштегеним уже 9 ай болду. Келгенде бизде ассортимент аябай чоң болгондуктан мен баардык ассортиментти заказ берилип иштеп баштадым. Мен биринчи иштегенде эле Instagram страничка ачып, Instagram страничкаман бул брендти продвигать этип баштадым да эми. Анткени азыр онлайнга баардыгы өткөндүктөн Instagram аркылуу, бул Instagram аябай сонун мощный инструмент продажага. Instagramды аябай чоңойтуп, өстүрүп, ошол жактан блогерлер менен иштешип, реклама кылып, продажамды көбөйттүм. Негизи бир упаковка сатканда ар бир упаковкадан биз 250 сом пайда көрөбүз. Мен жолдошум эртемен чыгат да, кечке чейин бир күндө 20-25 доставка кылабыз. Ошондо эсептегенде 20 доставка кылганда эле бир күндө биз 5000 сомдон акча таап аттык. Сиз жолдошуңуз менен чогуу иштеп атасыз? Жолдошум менен чогуу иштейбиз. Жолдошум ошол бизнести баштаардын алдында ал да иштөө үйдө отурган. Анан чогуу бул бизнести баштадык. Жолдошумдун поддержкасы менен жакшы ийгиликтерге жетиштим. Жолдошум мисалы жөн эле барып доставка кылып койбой, барып ар бир мамочкага учурашып, жакшы мамиле кылып, үйүнө чейин бесплатно доставка кылып алып барып жеткирип берип атты. Мен ар бир мамочка менен телефон, Instagram аркылуу заказдардын баарын алып, ар бир мамочка менен сүйлөшүп, размерлерин баарын табып берип, жолдошума берем. Жолдошум эртемен чыгып кетет, кечке чейин доставка кылат, кечинде келет. Күнүгө 5000 сом, 6000 сомдон пайда көрүп аттык. Сонун бизнес бүтүп алыпсыздар, үй бүлөлүк бизнес кылып атасыздар. Мен мурда аптекада бир күндө 600 сом акча тапсам, 9дан баштап 7ге чейин иштеп. Биз бул жака келип, уже жолдошум экөөбүз бир күндө 5000-6000 сомдон пайда көрүп баштадык. Жаңы эле августта баштап иштеп баштагандан 3 неделянын ичинде биз 400дөн ашык упаковка саттык. Ошондо ар бир упаковкадан 250 сомдон пайда көргөндө биз 70 миңден ашык кирешеге чыктык. Талай баке, бияғы Mama Знает эмес, папа да знает турбайбы? Папа да знает турбайбы? Папа да билет, ата билет. Жакшы, сонун. Демек, Алия айым сыяктуу үйдө бекер отурган апалар, келиндер, кыздар, ушу силер менен иштешсе болобу? Ушул айым сыяктуу эле? Туп-туура, ошол жана башында айтып кеткендей, биздин миссиябыз ошондой да. Үй бүлөдө отуруп ыңгайлуулуктарды кам көрүп, анан биз менен өнүксөңөр болот деп, ушу мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз. Ошо Алия мисалы мурда аптека болуп иштеп жүргөндө 12 000 сом айына тапса, эртеден кечке иштеп, азыр өзү командный продажа бул команда түзүп, башка партнерлорго кантип адам менен сүйлөшүш керек, кантип сатыш керек, ошонун баарын үйрөтүп берип, башка бирөөнүн дагы жакшылыгын алып атат. Ошол жерде береке кылып атат. Ошон үчүн биздин компаниянын ичинде азыр 3000ден ашык партнерлор бар. Ошол партнерлор биз менен чогуу иштеп, ар бирөөнүн Instagram'ын иштетип эле, личный бренд деген кээ бир бизде баягы күнү келип атат 60-дагы апа Instagram'ды билбечү эле 3 ай мурун. Азыркы күндө Instagram'ды билип, личный бренд деген эмне, Reels деген эмне, Stories деген эмнеден ошонун баарын билип, азыр билип калып, анан доставка кылып, азыр күнүнө 3-4 доставка кылат, 500 сом, 600 сом күнүнө акча таап алат дагы, ошонун алкагында өзүнүн ишин акырын жүрүп кете берет. Уже бабушка знает. Бабушка знает да кылса болот бизде. Сонун. Өтө сонун. Не кылсак экен анда? Сиз кызыктыра баштадыңыз. Алия айым. Үйдө бизде да Султан айым бар. Не кылсак экен? Баштасакпы, Үйдө жөн отура бербей, балким Mama Знает подгузниктерин сататтырбыз. Кызыгып баштадыңыз. Талгар мырза да иштейби же? Талгар мырза да иштейт. Жана сиз айтып кеткендей, Папа знает дегендер, папа может деп атасыз, ошонун
Талгарда биздин компанияда иштейт, топ партнер статусунда. Анан Кармак эле сүйлөбүз. Кармак эле сүйлөбүз. Болот а? Айта бересиң. өзүңдүн тажрыйбаңды айтып берип кетсең. Анда сөз башынан болсун, Менин атым Талгар. 28-демин. Бул компанияга кандайча келип калганын, ким себеп болгонун башынан айтайын анда. Бул Алия менен классташ кызым болот. Мен өзү заграницаларга барып келип ушинтип иштеп жүрчүмүн убагында. Анан кийин Алия жаңы стартап баштап калды, бизнес баштапчы, ушинтип сатып, алып сатып деп. Анан классташ кызымды колдоо катары башында өзүбүз алып жүрдүк. Байкемдин балдары бар, өзүмдүн балама баягы көңүлүн калтырбайын депчи. Анан карап колдонуп көргөндөн действительно салыштырып көрсөк, аябай жакшы экен да, качествосучу. Башында болбосо мен кыйнап алдыргам, ой жука экен, бул кантип неметмегеле деп жеңемдер, келинчегим ошо таң калышып атты да. Ой алып кол деп алып колдонуп көрдү. Тесттен өткүздүк, жакты. Анан уже заказ кыла баштадык да, розницачы. Анан кийин кыла баштадык, бир айга өтпөй, уже Алия мага айтты, сен иштесең болот деп калды да. Сен деле иштесең болот, мага окшоп депчи. А мен ишенген жокмун, кантип иштемек элек деп. Ошондо башында мынча сомго аласың. Чем бизнес баштаганда азыр любой бизнеске көп чоң сумма керек да. А бул жерде бир 20-30 миң тегерегинде эле башта аласың да. Сатып аласың. Анан кийин сиздерден сатып алып туруп анан кайра сатабы? Энелерге таркатат да. Өзүнүн мындай онлайн магазинин ачып алып, Бүгүнкү күндө 18.900 сом керек биздин партнер болуш үчүн. Анан жана айтып атасыз, жумушуңуз болбой калса 90 күндүк кепилдик берип атпайсызбы? Вдруг что-то произошло, иштебейм, саткым келбейт, бир жака кетип атам, ден соолугума байланыштуу бир маселе болуп калса десек, кайра биздин компанияга алып келип берсеңиз, биз товарды алабыз да, калган акчаны кайтарып беребиз. Азыр бизде адам баласына неме болуп калбадыбы? Бир нерсени айтсаң эле сразу жаман жолдорун издеп табабыз да. Анан буну сатып көргүлө десең, сата албасакчы деген эң биринчи суроо болот да адамдачы. Ошол моменттерде если сиз баштап көрүңүз, эгерде сата албай калсаңыз, бизге кайрылсаңыздар, биз товарды обратно алабыз. Өзүбүз ала алабыз да. Если сиз какой-то бир время ичинде сата албаймын, көзүм жетпей калды десеңиз, бирок андай случайлардан, мисалы 3000 партнер иштейт деп атабыз го. Мен билген азыр партнер жок да, обратно алып келип өткөзгөнчү, мен сата албай калдым деп. Бул анткени Талай мырза айткандай, нандан кийинки эле продукция бул подгузник болуп калды азыркы учурда. Үйдө нанды унутуп келип калышы мүмкүн, ачка жатып алсаң болот. Бирок подгузникти унутуп келсең, жаткызбайт да сени. Подгузникти унутуп келишим керек да. Подгузникти унутуп келсек, эркектерди аялдар киргизбейт деле. Бирок унуткан случай жок деле болсо керек. Болуп калат кээ Айта бериңиз. Сүйлөй берейин. Мен бул бизнеске келгениме 9 ай болду. 9 ай мурун партнер статусуна келдим эле. Анан команда чогултуп, Кыргызстан боюнча бардык региондордо менин партнерлорум бар. Ал бардыгы мамочкалар үйдө отуруп, мага окшоп эле кирешеге чыккызы келген мамочкалардын баарын өзүм командама чогулткам. Азыр Кыргызстан боюнча 1000ден ашык партнерлор бар командамда. Бардыгы жакшы кирешеге чыгып иштеп атабыз. Бул негизи Талгар айтып өткөндөй расходник болгондуктан бул күнүгө өтчү товар. Мен өзүм колдонуп көрүп эле башында качествосу мага аябай жаккандыктан мен өзүмө ишенич менен баштадым. Анткени бардык мамочкалар бирдей болобуз. Бардык эле мамочка өзүнүн баласына бардык апа эң жакшы нерсени каалайт. Ал эми бул подгузниктин качествосу мага жагып, мен дагы ойлодум, мага жакса башка мамочкага обязательно жагат деген ойдо келип иштеп баштадым. Андыктан сиздер дагы үйдө отуруп, жакшы кирешеге чыккыңыздар келсе, мама знает подгузникин сатып, сонун кирешеге чыксаңыздар болот. Жерде бизнес да бар экен да. Кошумчалай кетсем. Бизнес да бар экен. Кошумчалай кетем. Мен мама знает подгузники тууралуу эле деп ойлоп турдум. Бул жерде бизнес да бар экен, иштесе да болот экен, команда болуп туруп. Команда болуп. Азыркы учурда айтып атсак ойлошу мүмкүн да, Бишкекте, анан чоң шаарларда сатса, ал жакта возможность бар депчи, айыл жер кезиндегилер биз кантип сатмак элек, кимге сатмак элек деши мүмкүн да. Бул жерден сиздер 18.900 сомго заказ кыласыздар, ар бир размерлерденчи бөлүп. Андан кийин айылдын группасы бар, тааныштарга сатсаңыздар болот, туугандарга айтсаңыздар болот. Ошондой да, возможностьтор аябай көп. Ошол эле учурда райондун ичинде сатсаңыздар болот, мисалы, заказ кылат, өтүп баратып, же бирөөдөн бере кетсеңиздер, оңой эле да. Элементарно кийинки айылдан заказ түшүп калды, таксиге берип жибересиз, ала кетет, 10 сом 20 сомго. Ал жерде өзүңүздүн маржаңыз калат. Сонун. Кана, микрофонду бериңиз. Талап аке, бул жерде бир-эки моменттер бар. Кайсы момент? Угуп атам сизди. Негизи любой эле нерсени, кайсы гана нерсе болбосун, алып колдонуп көргөн бул эң жакшы нерсе.
Туптура. туурабы? Пробага мисалы алып колдонуп көргөн жакшы го дейм да апаларгачы. Мисалы пробаныга мисалы бир пачканы 1300 дедиңизби? 1300. 1300'ü толук алганга мүмкүнчүлүгү болбойбу? Бир экөөнү эле алып колдонуп көрсөм болобу деген апалар да чыгышы мүмкүн да. Ушуга ассортимент барбы? Кайсы бир жерден тапсак болобу? Андай нерселерге бизде Алия сиз ушуну берип койсоңуз, бизде атайын мындай пробниктер бар. Герметично. Кичинерээк упаковка экен да? Кичинерээк упаковка, ичинде 3 бар. 4-4 размерден. 5 размерден да бар, 2 размерден да бар, 3 размерден да бар. Анан сиз деген ушуну алып колдонуп көрсөңүз болот деп сунуштасак, ушуну алып алып анан байкап көрөт. Bunun içinde kança olur? 3 болот. Ошону 3 тана. Ушунда эле доставка кылып бере бересизби? 3 тана. Болобу? Бирок мен өзүм жеткизип берип көрө элекмин. Эси мамочкалар сураса, мисалы кээрлер бизде мындай случайлар болгон. Мисалы 4 размерде бул жакта килограммда жазылат да 5-4. Анан апалар ойлонуп 4 тура келеби мага 5 деп ошондо мага мынтип сурачы да. Мага 4 размер, анан 5 размерде момундай пробник бересизби деп колдонуп көрөйүн. Анан эгер мага кайсы размер тура келсе, мен кийин ошону сизге заказ кылам дегенде, биз момундай кылып кошуп салып берип жиберчүбүз мамочкаларга. Анан алар колдонуп көрүшөт, кайсы размер өзүнө тура келсе, андан кийин бизге уже заказ кыла берет. А биз Бишкекчи бесплатно доставка кылып беребиз. Мен жолдошум эле доставка кылбайм, мен өзүм дагы жакын жерлерге балам менен коляска менен чыгып доставка кылам. Мисалы сонунда мен мурда аптекада иштеп бир күн кечке 600 сом тапсам, азыр чыгып эле бир жарым сааттын ичинде 2 жерге таштасам, уже 500 сом пайда көрөм да. 2 подгузник. 2 подгузниктен элечи. 2 упаковкадан. 2 упаковкадан. Канча көп сатса, ошончо пайда көрөт да. Апалар үчүн эң сонун жумуш. Эми кандай болгондо дагы талаймыз, мунун сапаты да. Мунун сапаты. Эң негизгиси сапаты. 1300 сом экен эми, бир койдун акчасы эмес, бир машинанын акчасы эмес. Бул балаңыздардын ден соолугу үчүн болгону 1300 сом экен. Кыргызстандын бардык аймагында ушу жеткирип берүүсү менен 1300 сом экен. Туп-тура. Менимче бир упаковканы ичинде канча штук бар экен? 52 штук бар экен мына. 4 размерде. 4 размер. 9 килограммдан 14 килограммга чейинки балдар үчүн экен. 52 штук 1300 сомго бир упаковканы алдырып алып, анан кийин муну колдонуп, бир колдонуп көргөндөн кийин 52 штукту 52 күн колдонсо, анан мунун кандай экендигини точно мама знает да. Туурабы? Апа билет. Апа билет анан. Апа билет. Жагып калды, анан кийинкисинде только ушуну издеп каласыздар да. Мен ушуну эле айткым келип атат. Башка региондордо склад ачылган? Башка региондо Бишкекте складыбыз бар, Ошто складыбыз бар. Ошто да барбы? Ошто жаңы ачтык. Ошто биздин партнерлор Бишкектен алып кетчү эле мурда, 6 ай мурун. 6 ай ичинде. Азыр бул жакында ачып, эми Ош складынан барып эле алып кеткенге уже ыңгайлуу моменттер түзүлгөн. Мисалы мен жубайым үйдө эле отурат. Уста карап дегендей. Аяштарым бар, эже карындаштарым бар, жеңелерим бар, үйдө отургандары бар, мамлекеттик жумушта иштейт же башка жумушта иштейт, кээде бош үйдө отургандар да. Эмне кылыш керек? Мисалы, прямой эле сиздерге ошо складка барып алып кете берет, эмне кылат? Заявканы кайка берет? Биринчи биздин да жакшы нерсебиз, телефонубузду бизде мындай приложение бар. Өзүбүздүн Bizon деген приложениябыз бар. Ошону жүктөш керек. Ошого регистрация өтүш керек. Ал регистрацияны биздин офистин ишмерлер жардам берет, же болбосо партнерлор өзлөрү ошо регистрацияга жардам берет. Биринчи катталыш керек. Катталыш керек, андан кийин заявка кыласыз, заявка кылып, андан кийин уже биздин могу инстаграмдар бар, ошолорго кирип, колдонуп, анан жана тренингтерди өтүп, полностью полноценный партнер болсоңуз болот. Жакшы экен. Бул үйдө отурган эже карындаштар, келиндер, апалар, энелер, жеңелер үчүн аябай жакшы бизнес экен да. Үйдө отуруп эле онлайн доставка кылып, же болбосо ушуну уюштуруп, бир жерден алып бир жерге жеткирип ушинтип эле иштей турган бир тарабы бизнес экен. Экинчи тарабы балдарыбыздын тазалыгы, ден соолугу үчүн. Туптура азыр көбүнчөсүн барба, бул не секрет да, үйдө отуруп телефонду чукулап эле жөн эле убакыт коротпайсызбы? Бул жерде телефон менен иштеп, ошол эле жана Инстаграмды актив катары көрүп, ошол жерде сизге акча алып келип бере турган мүмкүнчүлүк кылып, ошол жерден сатып телефон менен акча тапса болот, үйдө отуруп эле. Биз кандай болсо ошондой
болгонун болгондой көрсөткөнгө аракет кылдык. Бүгүн ошо Mama's Night подгузник компаниясы Бишкек шаарында Достук мейманканасында жана энелерди да ошол жерде чогултуп, ошол жерде бир муну кандай орош керек, мунун артыкчылыгы кандай үйрөтүп аткан экенсиздер. Ошонун бир жак чекесинде күбө болуп калып, анан бул жака келип толук маалымат алганга жетиштик. Демек, апаларга да канчанча семинар өтүп турасыздарбы? Ал биздин эң биринчи миссиясы ошол. Анткени апалар деген көбүнчөсү үйдө декретте отуруп, алар апаларга деген мындай продажа жөнүндө айтып муктаж да. Кантип сатканда эл менен кантип мамиле куруш керек. Команда мисалы мен жөн эле мындай бир нерсени алып эле директор боло албайсың да. Ошо мен командамды кантип түзүшүм керек, аларга кандай мотивация беришим керек. Мен өзүм кантип ойготуп мотивация кылышым керек. Ошол нерселердин баары биздин эмоциональный интеллект деген темалар бар. Ошонун баарын биз компанияга чогултуп, чогуу чай ичишип, сиз көргөндөй ошол жерден бири-бирибиздин тажрыйбасы менен бөлүшүп турабыз. Менде дагы бир суроо пайда болуп калды. Баягы суроо келгенде, сөз келгенде айтып калбасаң болбойт го. Мисалы сиздерден алгандан кийин кимдир ошо партнер болгон апа онлайн доставка кылат, заказ алат башка жактан. Өзүнүн бир магазини же аптекасы болсо, аптека коюп алып сатса болобу? Бул маркети бар дегендей. Жакшы суроо, аябай жакшы суроо. Мисалы биз муну төлкө ошо энелерден, партнерлордон гана табасыңар деп атасыз. Маркетте жок болсо, аптекада жок болсо, базарда жок болсо, ошо эне силерге партнер болгон энелерден гана табат экенбиз, туурабы? Ошол энелер кээ бирлери мисалы өзүнүн магазиндерине коюп сатышы мүмкүнбү? Жага тыюу саласыңарбы? Азыркы убакта Бишкек менен Ошто тыюу салынган, бирок башка региондордо колдонсо болот. Эң биринчи суроо эмне үчүн биз тыюу салдык деп айтып атабыз. Бул жерде эң чоң проблема демпинг болуп атпайбы? Биз деген жана башында айтып кеткендей, баарына тең мамиле кылышыбыз керек. Баары тең мамиледе, тең баада сатылыш керек. 1300 сомдо. Эгерде бир апа 1300 сомго сатып атса, бирок ошол эле убакта жанында турган кошунасы 1200дөн сатып баштаса, 1300дөн апанын продукциясын албай калат эч ким. Баа тең болуш керек Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча бүт жерде, базарда болобу, аптекада болобу, магазинде болобу, баардык жерде 1300 сом болуш керек. Биздин кепилдигибиз ошондо, ошо 1300 деген сомго жетишибиз керек. Ошондо деген үйдө отурган клиенттерибиз, апаларыбыздын мындай выбору болот да, мындайчы. Мындай айтып атканда мен магазинден барып сатып аламбы, же биздин апан деген ага чалып, мен үйдө тамак жасап атканда жеткизип бере алабы деп, ошондой болгон мүмкүнчүлүк түшүшүбүз керек. Жакшы. Туура эле берип турмун да суроону? Аябай сонун туура бердиңиз. Татаал суроо. Айтылбаган эмне бар? Мисалы, сизге эркин микрофон берейин. Бул чыгарылышты жыйынтыктайлы. Сиздер ушул чыгарылышты, ушул серияны аягына чейин көргөнгө аракет кылдыңыздар. Мен ыраазычылык билдирем. Талай мырза кошо кетүүчү нерсе. Азыркы учурда Бишкек менен Ош шаарларында магазиндер, базарларда сатууга тыюу салынып атат. Ошол эле учурда базарларда да жалпы республика боюнча тыюу салынган да. Базарларда болбойт. Кээбиркилер айтышы мүмкүн экен, мындай да вопростор туура жаралып атат да. Базардын ичинде магазиндер болуп калат кеңгедечи. Меники магазин го депчи. Ошондой нерселерде өткөн основательдер менен сүйлөшүп, андай нерсе да болбойт экен да. Базардын ичинде магазиндерге да тыюу салынган экен. Ошондой. Түшүнүктүү. Талай мырза, бизди кабыл алганыңыз үчүн, маалымат бергениңиз үчүн, убакыт бөлгөнүңүз үчүн мен сизге, сиздин жамаатыңызга, бул жакта да чоң командаңыздар бар экен. Ушуну баягы кыргыз коомчулугуна, энелер коомчулугуна жайылтып, ушинтип иштеп атканыңыздарга мен ыраазычылык билдирем. Булардын баары балдардын ден соолугу, балдардын тазалыгы үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайм, чарчабаңыз. Дагы бир жаңылыктар болуп турса, баш багып келип турам. Сизге да чоң рахмат. Ушу биздин продукция менен таанышып кеткениңиздерге, сиздерге да ийгилик каалайбыз. Рахмат. Сиздерге рахмат. Аманчылыкта көрүшөлү. Сизге да рахмат. Туугандар, урматтуу мекендештер, биздин мына ушул сериябыз, ушул видеобуз сиздерге жаккан болсо, кандайдыр бир деңгээлде пайдасы тийген болсо, биз өзүбүздүн максатыбызга жеткен болоор элек, биз өзүбүз сүйүнгөн болоор элек. Аманчылыкта көрүшөлү. Балдар биздин келечегибиз. Балдарды жаштайынан мотурайган ушу төрөлгөндөн баштап мээрибизди төгүп, жакшы көчөгүн кургак кармап, жакшы подгузниктер менен аларды бөпөлөп өстүрөлү.
Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Рахмат.